Kayran gana mamleket, kayran gana murduňa boksup kölgen kırgızlar dagı tartkılığın aldı eken. Belinde beken baylap turup çıdagın. Özüňdün zökür uuldaryňa, özüňdün zökür kızlaryňa. Бул видеода блогер Айтилик Розбеков кадимкиле кардар катары Куликовский дүкөнүнө кирип, мамлекеттик тилде кыргызча тейлөө сураган. Бирок аны кыргыз тилинде тейлөөнү кагалашкан жок. Андан кийин тескерисинче, компания анын үстүнөн милицияга арыз жазды. Бул жерге бир кыргыз тилдүү байкебиз келген. Келгенде бул жерде биз кыргызча тейлебейбиз деп тейлөөдөн баш тартып, аны бул Куликов кофеханасынан чыгарып койшкон. Меня зовут Байнура, что вас интересует? Алло, саламатсыз, Байнура. Вам удобно говорить на русском языке или вас соединить с кыргызскоговорящим оператором? Кыргыз тилинде сүйлөп берилечи. Байке, мындай ороңдо могу нерсеге жооп берип коелачы, мен күтүп атам. Сиз каалаган тилиңизде сүйлөй албайсыз эч кандай. Сиз тейлөөчү жерде иштегенде кыргыз тилинде сүйлөшүңүз керек, милдеттүү түрдө. Каалаган тилде берсе болбойт байке. Мыйзам бар, биринчи маалымат мамлекеттик тилде берилет деп. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик тил. Мыйзамдарда да мамлекеттик тилди колдонууну күчөтүү боюнча талаптар киргизилип жатат. Мамлекеттик тилде тейлөө сураган үчүн блогерди жазалоо бул жөн гана бир адамга каршы эмес, тилге болгон сый-урматка каршы кадам. О причинах, наверное, может быть, Сиз кимден уруксат сурадыңыз орусча даярдаганымды? Эмне үчүн кыргызча эмес? Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Бардык баяндамалар мамлекеттик тилде баяндалат, сессиядагы мамлекеттик тилде алып барылат. По-русски, почему по-кыргызски не научились еще? Чайный род 20 лет работаете. И что, по-кыргызски что ли не умеете разговаривать? Научитесь. Айтилек мыйзам чегинде тынч формада укугун талап кылды. Ал эч кандай кылмыш жасаган жок. Мамлекеттик тилди талап кылган ар бир жаран коркпой сүйлөшү керек. Биз Айтилекти колдойбуз жана кыргыз тилин сыйлаган бизнес үчүн добушубузду көтөрөбүз.